2023-жылдын 24-сентябрь күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматына КС аттуу башка мамлекеттин жараны арыз менен кайрылган. Анда 2023-жылдын 22-августунан 16-сентябрына чейинки убакытта НТ аттуу арыздануучунун тааныш баласы Ислам жана таанышы Фазил менен кылмыштуу сүйлөшүп, белгисиз маркадагы ок атуучу курал менен анын үй бүлөсүнө зыян келтиребиз деп коркутуп, башка өлкөнүн үч жаранынын арыздануучуга карата арыз жазууга мажбурлашкан. Анда президенттик администрациясынын жаңы имаратын куруп жаткан жумушчулардын ар биринен 150 000 сом акча каражатын алып, аны шантаж кылууну улантып, жумушчулардын арызы менен коркутуп, 200 000 АКШ долларын талап кыла баштаган. ИИМдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-опузда талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, аталган кылмыш ишинин алкагында ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96-97 беренелерине ылайык 1978-жылы туулган НТ, 2001-жылы туулган НИ, 1997-жылы туулган МФ кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланууда.